Кырдактуу көрүүчүлөр, биз эфирибизди улантабыз. Жаңыдан гана биздин экраныбызга кошулган көрөрмандарыбыз болсо дагы бир ирет кутман таң каалайлы дагы. Бүгүнкү программабыздын алгачкы коногу менен дароо тааныштырып өтөлү. Өзгөчө айымдар үчүн бул баягы көйгөйлүү маселе десек дагы болот. Кантип арыктайм деп, күндөн күнгө айрыкча жай келаткан мезгилде арыктоо мындай катуу бир талаптардын дагы бири деп айтсам жаңылышпайм. Дал ушул боюнча азыр сөз кылабыз. Арыктоо боюнча эксперт бизде конокто Гүлмайрам Кулбатыр кызы. Саламатсызбы, кандайсыз? Саламатсыздарбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы, таңыңыз кандай башталды, маанайыңыз кандай? Анан өзүңүздү тааныштырып айта кетсеңиз элге. Таңыбыз сиздерге келебиз деп даярдык менен башталды. Негизи ар дайым биздин таң чуркоо менен башталат эртең мененки. Маанай жакшы, буюрса. Бул иш менен канчадан бери алектенесиз, ошол жөнүндө да элге айта кетсеңиз. Бул иш менен алектенгениме быйыл жалпысынан 4 жылдын жүзү болуп калды, буюрса. Бул жумушту жаңы баштаганда арыктоого каалоочулар аз болчу, азыр жылдан жылга көбөйүп жатат. Эмне себептен ушундай адис, ушул адистикти тандадыңыз? Балким сизде да бир себептер болгон, балким арыкташ керек болду. Мен өзүм толуп кеткем, 28 килограмм, 30 килограммга жакын толгом. Анан үйдөн орустардын ар кандай марафондоруна катышып көрүп, алардын менюсу бизге туура келбейт экен. Алардын жеген тамактары кыргыздын ашканасында жок. Анан мен өзүм арыктап жыйынтык көрсөткөндөн кийин башка айымдарга жардам бергим келди. Мендей болуп төрөттөн кийин ашыкча салмак менен кыйналып жүргөндөр болсо, ошолорго жардамды тийгизип, арыктоосуна салым кошоюн, ашыкча салмактын айынан айымдардын көбү стресс, депрессия болуп кетет. Ошол нерселерге кабылбаш үчүн мен жардам берейин деген максатта баштагам. Анан жогоруда кесиптеш башында айтып өтпөдүңүзбү, баягы мына эми жай келе атат деп арыктаганга чамынабыз деп. Айым деги эле жалпы айымдарга суроо бергим келип атат да, мырзалар да мына жай келе атат, кичине багындай формага келели деп аракет кылгычак деле жай өтүп кетет, күз келип калат да. Сиздерде деле ошондой болобу негизи? Бизде дагы ошондой болот. Жаз келет, арыктайлы деп даярданып баштап жетишпей каласың, жай келип калган болот. Жайдын учурунда эми арыктап формага келгенде күз кояш башталып калат. Негизи эле дал ушул ашыкча салмак менен көбүнчө кандай адамдар жабыркашат? Эмне себептен болушу мүмкүн ашыкча салмактын келиши? Көбүнчө туура эмес тамактангандар, туура эмес тамактанган бул камыр тамак, майлуу тамактар, таттуулар, ушул тамактар көп өлчөмдө жейлип баштап, анан иштеген жумушу дагы отуруп иштеген адамдар көбүрөөк жабыркашат. Кыймыл аракет аз болгондо. Ал эми баягы генден деп коебузго, ошол нерсе туурабы? Баягы ата тегибизде ушундай толук адамдар болгон үчүн толукмун деп. Мен ал нерсеге кошулбайм. Себеби мен дагы ата энем жагы толук кишилер. Ошол нерсени өзүңдү кармап, тамак бизге туура тамактануу деген түшүнүк азыр келип калбады. Мурункуларда жок, биздин тамактанганыбыз жалаң камыр, 5 бармак болчу да. Азыр туура тамактануунун жардамы менен генди деле мындай буруп өзүңдү бир формада алып жүрсөң болот деп ойлойм. Келиңиз, анда эмесе арыктоонун жолдору тууралуу айтып бериңиз. Өзүңүздүн жумушуңуз боюнча кайсыл ыкмалар менен, кандайча ыкмалар менен айымдарга жардам берип арыктатасыздар? Биздики марафондун менюсу негизи эле туура тамактануу. Бул күнүнө 4-5 маал ашказанга тамак аш киргизиш керек, өз убакыт саатында. Эртең менен түштө, кечинде, кечке жетпей, кечки тамактанууга жетпей, курсак ачкан учурда мөмө жемиштерди жеп, же болбосо дагы бир жеңил перекус деп коет го, ылдам, бат тамактануу. Ошондойлорду жеп убагында тамак ашты организмге жеткирип турган учурда ашыкча салмак келбейт. Арыктоодо болсо бул бизде туура тамактануу менюлары түзүлгөн марафондо. Ошол менюнун жардамы менен арыкташат. Ал жакта дагы мындай адамдардын колу жетпей турган продуктулар эмес. Мисалы, авокадо, анан зелендин түрлөрү деген жок, биздин меню кыргыздын тамак ашынан ылайыкталып түзүлгөн. Ошол эле тамактардын жардамы менен марафондо айымдарды арыктатабыз. Анан биз Instagram баракчаңызды дагы карап көргөнбүз. Анан ал жакта көбүнчө багы туура тамактануудан тышкары дагы спорт менен алектенип марафонуңузда бул нерсе дагы бар экен. Ошол тарапта карай турган болсок,
мисалы спорт менен көбүнчө спорт менен алектенүүгө басым жасайсыздарбы же туура тамактанууга басым жасайсыздарбы ошол марафондо? Марафондо көбүнчө туура тамактанууга басым жасайбыз, бирок ошол эле учурда жана бат салмак чыштаган учурда дене кожа кой берип калышы мүмкүн, терилерчи. Ошону биз жыйналтуу максатында үй шартында фитнес залсыз, үйдүн ичинен чыкпай эле арыктоо процессине жардам бере турган көнүгүүлөрдү кошконбуз. Ошол көнүгүүлөрдүн жардамы менен арыктоо процесси батыраак жүрөт. Жардам берет. Жардам берет, кошумча. Бул көнүгүүлөр кошумча кошулган. Эфирден сырткары дагы сүйлөшүп калдык. Азыр социалдык тармактардан көрүп жүрөбүз да, ар кандай дарылар менен, витаминдердин жолу менен, бат деп коебузбу, ошондой ыкмалар менен арыктап аткан адамдарды, ошол жол дарылар сатылып атат. Негизи ошого көз карашыңыз кандай? Бул ыкма туурабы? Ден соолукка терс таасирин тийгизбейби? Мен бул ыкманы бардык айымдарга кайрылып айтат элем. Такыр бат арыктоого ашыкпагыла, ичпегиле демекмин. Себеби бул дарылардын организмге аябай зыян тийгизет. Бизге дагы көп кайрылышат, мындай дарыны ичип алып, кайра эки эсе толуп, анан арыктай албай жатам, жардам берип койгулачы деп. Андай айымдар менен биз 1 жылдап иштешебиз. Ошол учурда гана арыктоо процесси жүрөт. Ал дарыны ичкен учурда убактылуу аппетитти жок кылып коет, табитти жок кылат дагы, суу эле ичип жүрө берет. Ошонун жардамы менен арыктап алышат. 1 айда бир шашылып 10 килограммбы, 8 килограммбы, бирок ал дары 10 килограммдан ашык арыктатууга күчү жетпейт. Арыктап бүткөндөн кийин 1 ай өтүп организмден дарынын күчү кеткенде адамга убагында кирбей калган тамак аш ашказан кайра сурайт. Анан ошол учурда контроль жоготот, тамакка болгон контроль жоготуп, эки эсе жеп алышат дагы, анан ашыкча салмак кайрадан эки эсе кошулат. Анан ал салмакты кетирүү өтө кыйын. Ошондуктан бат арыктоо жолуна азгырылбай, туура арыктаган жолду тандашса, кетирген салмагы кайра кошулбайт. Түшүнүктүү. Анан мен кайра эле марафон боюнча сурагым келип атат. Деги эле марафондун программасы канча убакытка түзүлгөн? Анан ошол убакытта элдер, кардарлар арыктап жетишип атабы азыр? Биздин марафондун программасы негизинен 1 айга түзүлгөн. 15 күндүк деп да бөлүп койгонбуз, 2 жумалык арыктоо. 2 жумага биринчи жазылышат, катышат, андан кийин дагы улантабыз дейт, арыктаган жыйынтыкты көргөндөн кийин 1 ай катышып башташат. 15 күндө минус 4-5-6 килограммга чейин арыкташат. 1 айда жалпысынан 10 килограммга чейин арыктаса болот. Негизи баягы чындыгында эле 1 айда 10 килограмм арыктоо же 15 килограмм арыктагандарды көрүп жүрбөйбүз. Ошол ден соолукка зыян тийгизбейби? Жок, зыянын тийгизбейт. Себеби толук адамдардын организминде суу көп болот. Биринчи ошол суу чыгып кетет, андан кийин майлар эрип арыктоо процесси жүрөт. Суунун чыгып кеткени, организмден чыгып кеткени аны кайра толтуруп алат суу менен, анын эч кандай зыяны жок. Түшүнүктүү. Бул жерде сертификатты көрүп атабыз. Ошону дагы тааныштырып айта кетсеңиз. Бул биздин сертификат, марафонубузга жолдомо, мындайча айтканда, бул жолдомону көрөрмандар утуп алып, биздин марафонго бекер катышса болот. Ооба. Алдыңкы мүнөттөрдө ойнотот окшойбуз, Сөз түрдө бул сертификатты биздин көрөрмандарга ойнотобуз. Эгерде арыкташ керек болуп атса, анан бүгүнкү биздин коногубуздун марафонуна катышкыңыз келип атса, сөз түрдө бизде 15 күндүк марафонго жолдомо бар. Бир аздан кийин биз программабыздын жүрүшүндө ойнотобуз. Ошол себептен эч кайда алыстабаңыздар дейли. Анан мисалы дейин, мен бир 30 килограмм арыкташым керек болуп аткан адаммын да. Мен мындай элдерде багы болуп аткан окуяны чагылдырганга аракет кылайынчы. Анан сиздин марафонуңузга катыштым. Мага эң алгач эмне жардам берет дегиле? Сизге эң алгач тамак ашыңызды оңдош керек болот биринчи. Кээ бир адамдар эртең менен эч нерсе ичпей, түштө дагы ичпей, кечинде эле ичип алышат. Кечинде дагы көп өлчөмдө ашказан кыйналып калат ошол учурдачы. Анан кайрылганда айтышат, мен көп тамак жебейм. Мен кечинде бир эле маал жейт, бирок ошентсе дагы толуп баратам. Мунун себеби сыры эмнеде дегенде ошентип айтабыз. Ашказанга убагында тамак аш жетпей калган. Анан кечинде көп өлчөмдө жеп алган учурда дагы ашыкча салмак келип чыгат. Биринчи эле биз марафонго келгендердин тамактануусун жөнгө салабыз, андан кийин уйку. Уйку дагы арыктоого аябай чоң салым кошот. Уйку 7-8 сааттан ашык жана кем эмес болуш керек. Уйку режимге түшкөндө, тамак аш режимге түшкөндө арыктоо процесси жүрүп баштайт.
Айымдардын төрөттөн кийинки көп айымдар ашыкча салмак менен ошол учурда жабыркашат го. Анан анын себеби эмнеде жана төрөттөн кийин канча убакыттан кийин кайра мурунку салмагына келүүгө мүмкүнчүлүк бар? Жалпысынан төрөттөн кийин айымдардын өз калыбына келүүсүнө 1 жылдай убакыт керек. Ашыкча салмактан арылууга дагы 1 жыл керек. Анан төрөттөн кийин айымдардын көп салмак кошуп алган себеби бул биздин каныбызга сиңип калган. Ата-энелерибиз, жеңелерибиз, эжелерибиз сен бала эмизип атасың, сен ичишиң керек, жешиң керек деп кыйнап жегизип атып, негедир балага сүт болот деп жегизе беришет. Бирок эмнегедир ошол учурда баласы толбойт, баланын салмагы өз нормасы менен кете берет дагы, айымдардын эле салмагы толуп кетет. Бул дагы туура эмес. Сүт айымдарга сүт 6 айга чейин өз жолу менен келет. Аны көбөйтүү дагы, азайтуу дагы биздин колубузда эмес. Бул организмдин өзүнүн табияттан берилип, иштелип чыгара турган процесси болуп саналат. Анан аны биздин көпчүлүк айымдар түшүнбөй, тамакка көп басым жасап салышат. Сүт чайды, мен 2 литр сүт чай ичсем, 2 литр сүт балама кетет деген сыяктуу болупчу. Бул туура эмес түшүнүк. Бала эмизип аткан учурда дагы сөзсүз айымдар туура тамактаныш керек. Ошол туура тамактанган учурда көбүрөөк оорулардан дагы алыс болушат. Негизинен балага да пайдалуу туура тамактануу. Ошол учурда ашыкча майды жебей, ашыкча камырды жебей, өз тартиби менен тамактанып бала эмизип арыктай берсе болот. Анан 4 жылга чукул болуп калды дедиңиз, иштегениңизге. 4 жылдын ичинде канча кардардын кыялын орундаттыңыз? Канча кардар сизге ыраазы болуп, арыктап өз жолу менен жөнөп кетти ар көздөй? Жалпысынан эсептеп көрбөптүрмүн, бирок мындай жазылган айымдарды караганда бир 10 миңге жакын го дейм. 10 миңге жакын айым сизге марафонго катышкан. Анан канча бир 5 миңе бир жыйынтык көргөзсө керек, Жок, бардыгы көргөзөт. Жыйынтык көрбөй калган айымдар марафондо болгон эмес. Жок дегенде, болбой калды дегенде вестен 2 килограмм кетет. Анан көбүнчө бирок объемдон кеткен болот да. Объем вестен аз кеткенде объем өлчөмдөн көбүрөөк кетет. Өлчөм кетпей калган учурда салмактан көбүрөөк арыкташат. Ооба, себеби мындай нерсени да байкап калабыз да, кээде баягы тааныштарыман да байкайм, мен арыктап атам дейт, дээрлик түрүмөн көрүнөт, бирок салмагым деги эле түшпөй койду, ошол боюнча таразага түшсөм дейт. Бул нерседен да эмнеден болушу мүмкүн? Бул негизинен салмак жылганга караганда өлчөмдүн кеткени плюс болот. Ошол жакшы. Ошол жакшы. Салмак ордунда тура берген себеби бул суу кетет, организм тартылат, сырткы өлчөм тартылып калат да, салмак тура берет. Бул деген уже мышечный массасы бар адамда. Ошондуктан демек ал салмактын ордунда тура берген жакшы эле нерсе экен. Жакшы эле нерсе. Мен ойлоп калдым, ушу айымдар жогоруда жооптон кийинчи айымдардын 90% эле марафонго жазылат окшойт негизи депчи. Ооба. Көбүнчө кесиптеш мугалиман сиз деле марафондо болушуңуз керек. Көбүнчө ошо төрөттөн кийин ашыкча салмактан арыла албай жүргөн айымдар кайрылышат. Анан дал ушул марафондогу баягы тамактануунун ошо рецепттери же кандай тамактарды сунуштайсыздар, ошол тууралуу дагы айтып өтсөңүздөр. Кайсыл тамактарды жеш керек туура тамактануудан? Баягы кээ бир нерселер кээ бир адамдарга жетүүгө мүмкүнчүлүк бар, мисалы айылдагы жашаган адамдар үчүн бардыгы үчүн ыңгайлуу деген. Ооба, биздин марафонго Кыргызстандын бардык региондорунан катышып келишет. Анан меню дагы биз атайын ошо айыл жергесиндеги продуктуларга ылайыкталып да түзүлгөн. Айылда мисалы үчүн лимон дегендер көп жок, авокадо деген жок. Ошондуктан биз ушул продуктуларды менюга кошкон эмеспиз. Анан строго меню менен тамактануу деген да болбойт бизде. Мисалы үчүн менюда гүрүч менен каша жазылса, анын ордуна үйүндө гречка болсо, гречка менен каша жасап жесеңиздер болот дейбиз. Ушундай нерсеге уруксат берилген негизи. Негизи арыктоо учурунда кайсыл тамактардан баш тарткан туурараак болот? Камыр тамактын, биринчи камыр тамактын өлчөмүн азайтыш керек. Анан өтө майлуу эттерди, майлуу тамактарды, анан таттуулардын санын азайтыш керек дагы. Газировканы алыш керек. Анткени газировка ашказанды негизи эле денени шиштип жиберет. Ошол себептен газировка алынган ушул 4 продукт алынса эле организмде арыктоо процесси жүрөт. Нарындыктар кандай кылат анан? Кандай кылабыз? Нарындыктар майы жок эт жесең болот.
баягы ушул арыктоо учурунда ар ким мисалы мындай болот го, чындыгында бир учурда марафонго катышып жүргөн учурларда арыктап көпчүлүк айымдар анан бүткөндөн кийин эле кайра жоготуп ал нерсени баягы эле тамакты жеп кайра эки эсе кошо алган дагы учурлар болот. Биздин арыктоо марафонубуздун негизги системасы бул арыктоо аң сезимден башталат да. Тамак аштан эмес, биринчи аң сезимди туура багытка отургузуп алсак, анан арыктоо процесси оңой болот. Мен марафонго келгенде эле кыздардын сразу аң сезими менен иштешкенге аракет жасайм. Кайсыл багыт менен кетсеңер арыктайсыңар. Ошол түшүнүктү киргизип койгондон кийин эле адамдар уже билип калышат. Кыздардын баары ойлонуп калат. Мен марафондон кийин бул тамактын санын өлчөмүн көбөйтүп жиберсем, демек мен толот экенмин. Ушул нерсени түшүнүп алса эле оңой болот, андан ары салмак кошпогонго. Жакшы. Бир ай негизи марафон боюнча эле кайра сурагым келип атат мен. Себеп дегенде бир ай аз эмеспи негизи? Балким 2 айга түзүлсө, же ошол нерсени эле кайталай берсек Жок. Беришеби? Жок, кайталанбайт. Марафондо меню негизи бизде 1 айлык программа болот атпайбы негизи? 1 айлык программа. Андан кийин дагы улантышат. Мен деген 42 размерге түшүшүм керек. Мен 44 кийишим керек. Мен 48 болбойт мага азыр деп дагы улантабыз деп группада кыздар кала беришет. 4 ай 5 айга чейин катышып 42 размерге түшүп, анан группаны жыйынтыктаган кыздар бар. Башталгыч, анан улантуучу. Улантуучу группа болуп кете берет экен да сиздерде деле. Да ушул арыктоо марафону кандай форматта өткөрүлөт? Онлайн, офлайн ошолор тууралуу дагы айтып берсеңиз. Марафонубуз онлайн форматта өткөрүлөт. Бардык арыктайм деген айымдарды бир группага чогултабыз. Түз эфирлер өтүлөт ал жактан. Колдон келишинче мотивацияны беребиз айымдардын арыктоого каалоосун ойготуу үчүн. Бир жумада эмес, 2 жумада бир жыйынтык чыгарып турабыз. Ким канча салмак таштады, өлчөмдөн ким канча өлчөмү кетти, ошолордун баарын ченеп 15 күндө бир жыйынтык чыгарабыз. Айымдардын баары бага таразага түшүп сиздерге жиберишет. Ооба, жиберип аябай сүйүнгөндөр бар. Мен айтам да 15 күнгө чейин веске түшпөгүлө, вести аңдыбагыла деп. Себеби салмакты мен канча килограмм таштадым деп күн сайын таразага түшө берсе, аң сезимге салмакты аңдып эмеси отуруп ташып калат да, ошол учурда дагы вес ордунан жылбай калат. Арыктоо кыйын болуп калат. Анан мен келгенде эле кыздарды айтам, марафондун башында бир жолу веске түшөбүз, андан кийин 15 күндөн кийин жыйынтыктаганда түшөбүз. Кээ бир кыздар угуп кабыл алат. 15 күндөн кийин весин көрүп шок болгондор бар. Мен ойлогон эмесмин арыктайм деп сүйүнгөндөр. Кээ бирөө чыдабай күн сайын аңдып туруп алгандар бар дагы, анан марафон аягында менин весим түшпөй калыптыр дейт. Мен айтам, башында мен айтпадым беле силерге. Түшпөш керек болчу деп. Андан кийин адам өзүнүн катачылыгы менен үйрөнөт го бардык нерсени. Ошентип үйрөнүшөт акырындан арыктоого. Түшүнүктүү. Көрүүчүлөрдүн дагы мүмкүн эстерине сала кетели. Арыктайм дегендер болсо, марафонго катышам дегендер болсо, сөзсүз түрдө Гүлмайрам Кулбатыр кызына кайрылсаңыздар сиздерге жардам берүүгө даяр. Ал эми Гүлмайрам айымдын социалдык тармактагы баракчалары экран аркылуу чыкты. Сөзсүз түрдө байланышып өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарга жооңуңуздарды алсаңыздар болот дейли. Анан Гүлмайрам айым айтсаңыз, негизи эле арыктоодо сөзсүз түрдө марафонго катышып ушинткен жакшыбы, же өз алдынча дагы арыктаса, үй шартында өз алдынча адамдар арыктаса болобу, мүмкүнчүлүк барбы? Өзү эле таң атпай туруп эле чуркап, анан кийин тамактарды өзүнчө аз жеп, майлуу тамактарды жебей. Болот. Өзүнүн аракети күчтүү болсо, арыктай алса болот. Бирок бизде көпчүлүк айымдардын эрки жетпейт. Эркибиз жетпейт экен. Бизге ушундай сендей болгон контроль керек экен. Бирөө контролдоп, ай убагында жедиңби, ичтиңби, чуркадыңбы, келдиңби деп турган тартип кээ бирөөнө жагат. Ошондой тартипти талап кылгандыгым үчүн көбүрөөк кайрылышат. Мен өзүм жалгыз, күчүм жетпей жатат, өзүм менен күрөшө албай жатам. Мага группа менен, кыздар менен биргеликте бири-бирибизге мотивация берип арыктаган жакшы экен деп көбү ошентип кайрылышат. Анан группадан кетпей койгондор да бар. 5-6 айга чейин чыкпай коюшат. Жок, азыр мен дагы арыкташым керек деп жүрөбүз. Мен 38 кийишим керек деп, 30 кийишим керек деп. 38ге чейин бул эми өтө болуп кетет. Айымдарга 42, 44, 46 размер жакшы. Тамашалап өтүп. Ардактуу көрөрмандар, бизге бөлүнгөн убакыт дагы акырын соңуна жетип калды, арага жетип калды. Келиңиз, Гүлмайрам айым, сизге эркин микрофон берели. Элибизге кабыл тилегиңиз болсун, дагы бир ирет өзүңүздүн даректериңизди айтып, биздин арыктайм деп турган көрөрмандарды чакырып өтсөңүз болот.
Мен айымдарга эң биринчи эмне каалайм? Арыктап, ар дайым ден соолугу бекем болуп, жана сулуу болуп жүрүшүн каалайм. Канча бала төрөсө дагы ар бир айым өзүнө тыкан, каранып, сулуу болуп жүргөнгө татыктуу. Анан биздин элди туура тамактанууга үгүттөмөкмүн. Туура тамак, ашыкча салмак бул көптөгөн ооруларга алып келет. Жаштыгыбыздан ден соолукту сактап, туура тамактанууну үйрөнүп алсак, ден соолук ошончолук бекем жана өмүрүбүз узун болот дегендей. Мырзаларга эмне кыласыз? Эмне деп айтасыз? Мырзалардын негизи эле салмак кошуусу өтө оор. Ошондуктан мырзалар ар дайым формада болушат, айымдарга салыштырмалуу. Рахмат, чоң ыраазычылык билдиребиз, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Дайыма ушундай айымдарды туура тамактанууга, туура жашоого, туура арыктоого үндөп жүрө бериңиз дейли. Гүлмайрам айым менен сүйлөшкөндө менде да мотивация пайда болуп кетти. Бүгүндөн баштап арыктап башташым керек окшойт деген. Марафонго жазылып. Урматтуу көрүүчүлөр, бизде арыктоо боюнча эксперт Гүлмайрам Кулбатыр кызы конокто болгон учуру сөзсүз түрдө арыктагыңыздар келсе, марафонго катышам десеңиздер, Гүлмайрам айым сиздерге жардам берүүгө даяр. Ал эми биз эфирибизди алдыга карай улантабыз. Туура тамактануу жөнүндө сүйлөшүп калбадыкпы? Туура тамактануу бул баягы эртең мененки таңкы тамактануудан башталат эмеспи? Ооба. Сөзсүз түрдө эртең менен туруп эмне жасап жейм дегендер болсоңуздар, ашкана берүүсү сиздер үчүн болсун.